Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөм тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүнкү сабакта китеп биздин жашообузда деген темада тарбиялык саат өтөбүз. Сабактын максаты китептин пайда болуу тарыхы менен таанышышат, макалдарды, учкул сөздөрдү таап, китептин адам турмушундагы ролун билишет. Китепке болгон кызыгуусун арттырышат, китеп беттерин сызбоого, жыртпоого тарбияланышат. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн, китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Турмуш сырын үйрөткөн, көркөм чечен сүйлөткөн, көкөлөтүп көңүлдү, табиятты бийлеткен, китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Китептин келип чыгыш тарыхы. Китептин эң байыркы үлгүсү Месопотамиянын клинописи жана Египеттин папирос түрмөгү. Жазма китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымдарда Египетте башталган. Анан Египеттен Грецияга, Грециядан Римге өткөн. Алгачкы басма китеп 11-кылымдарда Кытайда пайда болгон. 13-кылымдардан баштап Европада негизги жазма материалдары катары кагаз колдонулуп, 15-кылымда китеп басылып чыга баштаган. Орустардын байыркы кол жазмасы 11-кылымдарга таандык. Мисалы, Святославдын жыйнагы 15-кылымдардагы Гутербергдин Европада китеп басылып чыгышы менен китеп тарыхында жаңы доор башталган. Ал 42 саптуу Библияны полиграфиялык жол менен басып чыгарган. Шефер 1957 жылы китепке оюм чийимди түшүргөн. Россияда китеп басууга Иван Федоров жана Петр Метисловец биринчи жол ачып, 1564 жылы Апостол деген ат менен китебин басып чыгарган. 18-кылымдын акырында кагаз машинкасы, 19-кылымдын башында басма машинкасы колдонулган. 20-кылымдын башынан баштап фонотехниканын жардамы менен китеп басылып чыга баштаган. Бул кылымда китептен сүйүктүү дос жок. Китеп билим булагы, билим өнөр чырагы. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы, ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Китеп билим булагы, китеп билим чырагы, бардык балдар мектепте китеп тилин угалы. Ушуну менен биздин китеп биздин жашообузда аттуу тарбиялык саатыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.